Geçe жалпы республика тестирлөө бүттү. 54 баладан болгону алтын сертификат алгандан бир эле бала кыргыз тилде тапшырыптыр. 53'ü орус тилде тапшырыптыр. Biz bir жыл мурун бул маселени терең изилдегенбиз. Мына менде бүт маалыматтар бар. Bir тапшырма кыргыз тилде 230 сөздөн турса, орус тилде болгону 170 сөздөн турат. Biz мында айтканда эки спортсменди коп койдук. Бирөөгө 230 метр чурка дедик, бирөөгө 170 метр чурка дедик. Бирок медальдарды бирдей берип атабыз. Албетте 170 метр чуркаган утуп кетет. Biz былтыр сунуш бергенбиз. Буларды өзүнчө ырагала. Кыргызча тапшыргандар 37 000 адам өзүнчө алтын сертификат алышсын. Пропорционалдуу түрдө. Жана 24 000 орус тилде тапшырган өзүнчө алын дегенде, буга министр дагы көңүл бурган жок, зам министр да көңүл бурган жок. Ошол тестирлөөнүн жетекчисин көңүл эч кимге. Жыйынтыгында эмне болуп атат? Мына менде жүздөгөн каттар турат. Мен кыргызча окуум келбей калды. Мен кыргызча тест тапшыргым келбей калды. Бул котормолор Google Translate аркылуу которгон. Тапшырмалар маанисиз деген көптөгөн бирок министрлик көңүл бурбайт. Урматтуу төрага, мен кыскача эле сунушум бар. Ушул тесттин жыйынтыгы боюнча ушуга жооптуу адам жумуштан алынсын. Анткени бул кишилер кыргыз тилдин өнүгүшүнө каршы. Ошол кыска. Рахмат. Рахмат, эң туура айтасыз. Бул боюнча биз бул маселени көтөргөнбүз. Урматтуу ушул буга жоопкерчиликтүү мамлекеттик мекеме агартуу министрлиги буну эске алышыңар керек. Кыргызча жок дегенде жарымы болуш керек. Эгерде эмки жыл андай болбосо, катуу чара колдонобуз. Кана мамлекеттик тилди өнүктүргөнүңүздөр. Орусчаны азайткыла таптакыр. Бүт бардыгын кыргызча өткөрүшүңөр керек. Эң туура маселе көтөрүп атат. Тилекке каршы бүт мектеп окуучулары, бала бакчанын баары орусча сүйлөп атат. Ошонун баарын кыргызча сүйлөткөнгө эмне үчүн аракет кылбайсыңар? Айрыкча ата-энелерден да сураңыз. Ушул жерде отургандардын да көпчүлүгүнүн балдары, неберелери орусча сүйлөшөт. Кыргызча сүйлөтпөйлүбү ошону? Уялбайлыбы? Мына кече биз Иманал Айдарбековдун айылына атын берип стеласын ачтык. Ушулар ошол эле Касым Тыныстанов, ошол эле Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбековтар азыр бизди кыргыздын ушундай орусча сүйлөп кыргыз тилин жерип атканыбызды көрсө, бизге наалат айтмак. Ошол аталарыбыздын эмгеги күйүп кетип атат. Эгерде ушинтип биз кыргыз тилинде сүйлөбөй, башка тилде сүйлөй бере турган болсок, жакынкы жылы анда биз улут болбой калабыз, урматтуу депутаттар. Biz özübüzden başlayılычы, uşu балаларыбызды, неберелерибизди кыргызча сүйлөтөйлүчү, ошолор менен кыргызча сүйлөшөйлүчү.